силерге беремиз, шурка мейлер. Баягы беребиз деп айтканбыз. Эже коюңуз, бул чит элдерге биз башында эле сүйлөшүлгөн, ошол принципте турабыз. Кандай учур болгондо деле биз башында сөз мэрия турат да, мэрия качып кеткен жок. Биз башында сүйлөшкөнбүз, ушу 4 адамга берилет бул. 4 адамга берилет, ошол ар бир канча квадрат болсо, мүмкүнчүлүгүнө карап туруп, же азыр биз карап атабыз, же сатып алат, ошол өзүнүн 15 квадрат метрин эсептеп туруп, же сатып алат, же ошол жерге арендага отурабыз. Шашылыш түрдө бошоткончо деле ал мыйзамдын процедурасын басып өтүш керек да. Биринчиден уведомление бериш керек, экинчиден тиги компенсация бериш керек, үчүнчүдөн келишим түзүш керек, андан келишимдин негизинде иш кылыш керек да. Азыр эми биз келишимин бергиле десек, келишимин көрсөтө албайт мэрия. Кайсы укуктун негизинде, кайсы мыйзамдын негизинде ошо 4 үйдү бузган. Бир үйдү совсем эле бузуп салган. 3 үйдү дагы бузган. Алардын документтери бар болчу. Алар кызыл сызыкты бузган эмес. Ошолордун деле келишими жок болуп атпайбы? А берки 5 үйдүкү спорный болуп атат. Мэрия айтып атат, бул биздин жерибиз деп атат. Элдердин гос акты алардын жери болуп атат. Бул бир жагдай. Экинчи жагдай бул ошол генпланда эмне деп көрсөтүлгөн аерде. Мэриянын чындап жери деп көрсөтүлгөнбү, же ошол жерде селеотвод, охранная зона деп көрсөтүлгөнбү? Эгерде ал охранная зона болуп, селеотвод зона болсо, анда мэрия дагы эч нерсе кура албайт.